Кыргызстанда ырчылар чачын алдырууда. Кезек кимдерде? Кыргызстандык ырчылар карантин киргизилип өзгөчө абал жарыялагандан баштап өз ара флешмоб башташты. Биринчилерден болуп ырчы Нурлан Насип карантинден пайдаланып, башындагы эс алдыруу үчүн чачын алдырып салган. Ал кезектеги бир катар ырчы активисттерге узаткан. Анын эстафетасын мурдагы тамашоочу Эмиль Эсеналиев, теле алып баруучу Улук Сапаров менен Максат Давранов алып чачтарды кырдырышкан. Эми кезек кимде? Нурлан Насип чачты кырдыруу эстафетасын Улук Сапаровго, Аваз Акимовго, Эрнест Сыдыковго, Мирбек Атабековго, Алмаз Шадаевго, Данияр Эрматовго, Омарга, Марат Турдукуловго, Эмиль Эсеналиевге жана Максат Даврановго узаткан. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи. Казакстанда 12 жаштагы өспүрүм коронавирустан айыкты. Казакстанда коронавирус жуктуруп алган 12 жаштагы кыз айыкты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн штабынан кабарлашты деп жазышат казак басылмалары. Контролдук анализдин жыйынтыгы чыккандан кийин бейтап ооруканадан чыгарылат. Ал 28 мартта чыгышы мүмкүн. Өспүрүм Алматы шаарындагы инфекциялык ооруканада дарыланып жатат деп айтылат маалыматта. Буга чейин вируска чалдыккан 3 жаран айыгып, ооруканадан чыгарылган. Айыккандардын бири Казакстанда коронавирус менен жабыркаганы аныкталган биринчи жаран. Маалымат булагы Супер Чекит Кейжи.